Эфиристи улантабыз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бизде кезектеги конок олуттуу аябаганда бүгүнкү темага жарашыктуу конок десек болот. Бизде эфирде Рыспаев Сулайман, окумуштуу, жазуучу, окутуучу деп айтып койсок болот. Сулайман агайыбыз бул жакта келип отурат. Ассалому алейкум агай. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы. Кандайсыз? Кош келиңиз, маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, буюрса жакшы. Эң сонун кубанычтабыз, көптөгөн китептериңиз менен келип калыптырсыз. Акыркы жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп өтсөңүз анда. Эми жаңылыктар көп эле ушул бүгүн өзгөчө кечээден бери бүгүн эртеден бери айтылып атат. Ушул бүгүн эл аралык кичинекей балдардын китеп окуу күнү да. Бул албетте эң чоң окуя, себеби китепсиз бул дүйнө караңгы деп айтабыз. Китепсиз дүйнө бул жапайылардын дүйнөсү деп айтылат. Ошон үчүн китеп окуу бул адамдардын өзгөчө бир маданияттуулугун белгизген нерсе да. Кандай адам болсун, бул китеп окуусуз бул болбойт да. Китеп окуу анын маданияттын белгизет, китеп окуу анын билимдүүлүгүн белгизет. Китеп дүйнөсү бул рухий дүйнө. Ал материалдык дүйнөдөн башка кандай гана миллиардер болбосун, кандай гана миллионер болбосун, байып ташып, байманасы ашып ташып турса дагы, ал баары бир китеп окугусу келет да. Мына ошон үчүн бул китеп окуу өзгөчө күн да. Китеп окуу өзгөчө күн. Туура айтасыз. Жаңы гана бир акция тууралуу айтып калдыңыз. Бул мындай болду. Мына бул чыгылса балдарды китепке тартуу бул өзгөчө bir табышмактуу нерсе да. Карап турсаңыз, мына көчөдө сонун китептер сатылып атат. Карасаңыз башка тилдерде. Анан кыргызча бир китептерди чыгаралы деп көптөн бери кыялданып жүргөм. Сүрөттүү кылса, боемалуу кылса, балдар ошону менин китебим деп, кичинекей өзгөчө кичинекей балдар ушу менин китебим деп өзүнө жакын сезсе ошол китептерди депчи. Анан бир аңгеме, бир китеп, бир жомок, бир китеп. Ичинде тексти бар, сүрөтү бар, балким боёй турганы бар. Ошолоп балдарды ошол китепти бир канча күн кармап жүрө турган, элестетип, жакын сезе турган бир форма табалы дегенбиз да. Анан ушул ойду мына белгилүү ырчы, оончу, мыкты атыбул жигит, мырза жигит ушул Айбек Карымов ушу мен чыгарайын деп атайы ушул балдар китебинин күнүнө даярдады да. Ушул 7 китеп. 7 аңгеме өзү мындай караганда. 7 аңгеме, ошону 7 китепче кылып балдарга таратып атат азырчы. Бүгүнкү күндө Facebook'a салып койдук элек. Facebook'тан балдарым алып берем, балдарым китеп окуйт эле дегендер көп экенин байкадык. Анан ошону акция кылып бир жолун таап уже бере баштады. Азыр айрыкча балдар үйлөрүнө алып барып өзү жеткирип атат. Мына бүгүн Беловодскай айылындагы балдар үйүнө өзү барат. Ушунда жеткирип Эң сонун. Сиз жазган мына ушул жомоктордун идеясын сиз кайдан аласыз? Мисалы бир жомокту, бир мондай китепти жазыш үчүн ичиндеги аңгеме? Бул мындай да. Бул бүгүнкү күндүн күн байланышкан бул эл аралык деңгээлдеги, дүйнөлүк деңгээлдеги мини Нобель сыйлыгы деп коет. Андерсендин атындагы сыйлык да. Бул өзү Датчан Даниянын дүйнөгө белгилүү жомокчусу Андерсен Ханс. Ошонун туулган күнү бүгүн. Ошого байланыштуу ушул дүйнөлүк китеп балдардын китеп окуу күнү белгиленген да. Ошол айтат, мындай деп жазганда, жомок бул тоолордо жашайт. Ушундай бир дүпүйгөн, токойлуу бир табышмактуу жерлерде жашайт деп коет да. Анан айтат, жомок бул ар бир күндө жашайт. Ушу биздин күнүбүз дагы жомок дейт да. Мен ушул ойго кошулам да. Ушул сыяктуу алганда, ушул мына алардын баардыгы эле ушул балдардын турмушунан бүгүнкү эле күндөн алынат. Баланын окуясын өзү эле аңгеме, балдардын ар бир сөзү өзүнчө аңгеме.
ошол баланын өзүнүн сөзүн эле, өзүнүн жүрүм турумун эле кайрадан жазып, баланын өзүнө берсе, бул абдан жакшы да, абдан жугумдуу болот балага. Себеби ал ошол окуяны өзүнүн турмушунан көрүш керек. Өзүн ошол китептен көрүш керек. Ошондо гана балдар ушул чыгармага кызыгат. Антпесе эгерде мындай бала үчүн чоңдор жөнүндө болушу мүмкүн. Чоңдор үчүн бала жөнүндө болушу мүмкүн. Бала жөнүндө балдар үчүн болушу мүмкүн да китептер. Ошондой болгондо гана балдар өзүн ошол чыгарма ичинен тапканда, баланын жашоосу, турмушу, көз карашы, дили ошол китепте болгондо, анан балдар ошого жакындайт. Туура айтасыз. Азыркы күнү интернеттин заманы болуп калбады. Көпчүлүк балдарды байкасак эле чөнтөк телефонун алып, ошол жактагы бир видеолорду көрүп отурат да. Биз балдарды канткенде китепке тарталабыз. Жана ата-энелер азыр бизди көрүп атса, мына ушул чөнтөк телефонду колунан алып коюңуздар. Анткени анын мындай зыян жактары бар дегендей, сиз көбүрөөк билип, бул дүйнө менен көбүрөөк таанышсыз да. Ушул мына мен көп эле китеп чыгардым. Ал жерде баланын канаты деген жалаң аңгемелерден турганы, мына жерде Шамбала деген жалаң жомоктордон турган китеп, мына сүйлөөчү китеп, бир жомок повесть да балдардын турмушунан. Анан ушу китептерди балдардын ата-энелери сатып алып жүрүшөт. Анан ошол көбүнчө ошол ата-энелер телефон чалышат. Мен балама кандай китеп окутсам, кантип окутам, кантип балдар китеп окууга кызыгат депчи. Анан ушул жактан алганда мунун методикалык жагын дагы изилдеп, ушул балдар кантип китеп окууга үйрөтүш керек, китеп окуунун жол-жоболору кандай, формалары кандай, методдору кандай деп педагогикалык, методикалык жагын да изилдеп атам да. Ошон үчүн бул жагынан мындай топтом, комплекс катары кызмат кылат да ушу китептер. Анан бул албетте мен мындай деп жооп берем да. Балаңыз келечекте кандай адам болгусу келет, же болбосо балаңыз кандай адам болсун деп ойлойсуз. Анда ошого жараша китеп окут дейм да. Ансандай китептердин, айрыкча жомоктордун ичинде деги эле бүт бар. Мисалы, жанагы дүйнөлүк белгилүү жомокчулар бар да. Жанагы Гофман деген немец, Шарль Фуре деген француз, Андерсен шведтин, жанагы Карлсондун автору Ленгрен деген жомокчулар бар. Мына булардын баардыгы баланын психологиясын жеткире түшүнүп, ошого жараша жазган адамдар да. Ошон үчүн бул мына 2 кылым, 3 кылым болсо дагы, 1 кылым болсо дагы мына бүгүнгө чейин дүйнө эли сүйүп окуп жүрөт да. Ошон үчүн жомоктун ичинде адеби да бар, ыйманы да бар, акылдуулугу да бар, бир өнөргө үйрөтүү дагы бар, кесипке үйрөтүү дагы бар, адам менен адам болгон бир мамилелер бар. Ошонун баардыгы китепте. Ошон үчүн китептин ошол жагын бала менен аңгемелешип отуруп, сүйлөшүп отуруп, ошондой китептерди балага сатып берсек, бул абдан жакшы. Ошон үчүн мен айтып коем, ушул кыргыздар азыр кыргыз ата-энелер балдарына китеп окууга үйрөтүүгө келатат. Китепке бурулуп келатат кыргыз балдары. Айрыкча мына бул башталгыч мектептердин, бакчалардын тарбиячыларына, мугалимдерине бир кыргыз эли бир рахмат айтыш керек. Антпесе бул кыргыз балдары мына 15-20 жыл наркы жылдарда китептен алыстап калганбыз, китеп жөнүндө унутуп калганбыз. Же жалаң гана орус тилде болгон алар. Ошол үчүн да орус тили жөнүндө айтып калдыңыз. Бул албетте бул бизге керек. Анан ал ошол биротоло азгырылып кетпеш керек да. Мына ол жана айткандай, көчөдө сонун китептер сүрөттүү, сонун боёгу да сонун китептер жатып турат. Ошонун айла жок балдарга ошол орусча китептерди дагы сатып берип атат да. Ошону менен бирге баягы ал китептер дагы балдарды өзүнө тартат. Анан жанагы балга үйүлгөн аарыдай болуп, жабышкан аарыдай болуп, кумурскадай болуп ошого жабышып, ошол тил менен биротоло жан дүйнөсү калыптанып болот баягы. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө мындай кыргызча кооз жакшынакай кылып сүрөттүү кылып балдарга кичинекейден баштап, анан
2 аңгеме, анан 3 аңгеме, анан 5 аңгеме, 5 жомок кылып улам чоңойтуп жүрүп отурсак, балдардын курагына жараша китеп окууга үйрөтө баштайбыз. Сиз неберелериңизге азыр жомок окуп бересизби? Эми неберелерим менин китебим чыкканда эле неберелерим окуйт биринчи. Болбосо мен отуруп бир нерсе жаза баштасам эле неберелерим эмне жаңы китеп жазып атасыз деп коет да. Жаңы жазып атасыз. Сиздин неберелериңиз шыктандырабы? Жана алардын окуяларын биз сиз жазган аңгемелерден тапсак болобу? Мен дээрлик көп эле чыгармаларым ушу балдарымдын неберелеримдин эле окуяларына сөздөрүнөн келип чыгат. Карап отурсаңыз сонун сөздөрдү сүйлөп коет. Анан ошону мен өзүмө жазып алам, топтоп алам, бир күнү анан отуруп, анан баягы бышып, жетилип, формага салынып, баягы каражаттары, бир диалогтору, мааниси, мазмуну бүт мындай келгенден отуруп жазып жазам. Азаматсыз. Дагы бир суроом бар менин. Негизи оңой көрүнгөнү менен, бирок балдардын китебин жазуу баягы жаза келгенде мындай оңойго турбаса керек, татаал процесс да. Анан мен сурайын дегеним, азыркы мезгилде жаш балдарга, мисалы мен кечээ бир жаш балдардын китебин ачып калып, ичинде аябай корс, орой сөздөрдү окуп калдым да. Кесүү, өлтүрүү дегенчи. Мына ушундай эрежелерден мисалы кандай арылыш керек? Мисалы АКШдагы Том и Джерри деген мультфильм билебиз, элементарды. Аны АКШда 14 жашка чейин тыюу салынат экен балдарга көрсөтүүгө. Бирок бизде көрсөтүлө жатышат. Ошонун китептери дагы бар. Сиз көптөгөн жылдардан тажрыйбаңызды чогултуп келип жазып жатасыз азыр китептичи? Туура, адамды образ тарбиялайт да, үлгү тарбиялайт. Ошон үчүн ошол каармандар мындай баланын өзүбүзүнө тарбия бериш керек. Мисалы чыгармада эмне бар? Идеясы бар, окуясы бар, анан образдары бар да. Айрыкча балдарга таасир эте турган 3 нерсе бар. Кээде мисалы элдин баардыгы, балдарыбыздын баардыгы кызыккан, мисалы Золушка, анын окуясы мындай теңсиздик, социалдык проблемалар бар. Аны карап отурган бала аны эле көп ойлобойт. Бирок Золушканын образы жагат да. Хрусталь туфлиси мисалы. Ашкабактан жүзүлгөн жанагы арабалар, тышкандардын ат болушу. Мына ушулар кызыктырат да. Анан ошол жердеги Золушканын баягы турпаты, сулуулугу, адеби өнөрү жагат да. Ошон үчүн балдарга мына ушундай нерселер керек. Эми кыргыз жомокторунан алсак, биз кыргыздардын жомокторун 3 том кылып чогултуп чыгардык. Ошонун ичинде албетте көптөгөн жомоктор бар. Анын ичинде баягы акылдуу бала, акылдуу кыз, жалпысын ушундай нерсени бергенде кыргыздардын мындай бир конкреттүү бир образды бир ат коюп жомок чыгаруу мындай кыргыздарда анча эмес экен. Мен байкасам мындайлар аз да. Булар жомок жалпыланган образдар экен. Акылдуу кыздын образы өзүнчө, акылдуу баланын образы өзүнчө. Анан жана Перронун айтканы бар да, Золушканы жазганда айткан экен, мен элдик жомокторду чогултуп дейт, 700 жомок чогулткан экен. Ошонун ичине мен бир образды тандап алдым дагы, ошону кайра балдарга бердим дейт да. Көрсө, ошондой жазуучунун бир чеберчилиги ушулардын баардыгын чогултуп, синтездеп келип, бир образды берүү экен. Мына как раз сиз айткан ошол образды таап бериш балага, ошону тарбиялаштын эң негизги жолу ушул нерселерден бири экен да. Ушундай экен. Эң сонун рахмат сизге, дагы да болсо көптөгөн биздин балдардын тарбиясына чоң салымын кошкон аңгемелерди, жомокторду күтөбүз. Неберелериңиздин бетинен өп коюңуз биздин атыбыздан. Бизди көрүп атса бардыгына салам. Мына ушул китептерди силерге студияга калтырып кетейин. Ушул кызгалдак тутала, короз менен көгүчкөн, эмгекчил кумуз каз жейт, өзүнүкү жана өзгөнүкү,
кошуна баланын белеги, бир түйүнчөк акча, алма жана апельсин. Ушуларды силерге калтырып кетейин. Рахмат агай. Силердин студияңарда турсун. Чоң рахмат. Балдар окуп койсун, Макул, ийгилик болсун, жакшы, Сизге рахмат. Анда урматтуу көрүүчүлөр, эфирибизде улантабыз. Бизде конокто Рыспаев Сулайман, илимий методикалык багыттын ишмери, педагогиялык жана коомдук ишмер, окумуштуу, жазуучу агайыбыз бизде студияда болду. Биз эфирибизде улантабыз.